Бүгүн 13 февралда Будапешт шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Венгриянын президенти Каталин Новак менен расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Атчан гусарлардын коштоосунда мамлекет башчысынын кортежи Лайош Кошут аянтына келип, ал жактан аны Венгриянын президенти Каталин Новак тосуп алды. Ардак кароолдун саламдашуусунан кийин аскердик оркестрдин аткаруусундагы Ракоци маршынын жаңыруусу менен президенттер Будапешт шаарынын гарнизонунун туусунун жанына токтошту. Оркестр эки өлкөнүн мамлекеттик гимндерин аткарды. Садыр Жапаров жана Каталин Новак Венгриянын туусу менен бири-бирине таазим этип, өздөрүнүн расмий делегация мүчөлөрүн тааныштырып өттү. Азем гарнизондун өздүк курамынын атчан гусарлардын аскердик оркестрдин салтанаттуу маршы менен аяктады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Дубай шаарында өткөн 9-дүйнөлүк өкмөттөр саммитинин ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдирет. Белгилей кетүүчү жагдай, Министрлер кабинетинин төрагасы саммиттин алкагында туруктуу өнүгүүнүн максаттары аракетте шыктандыруучу диалогторду тездетүү панелдик сессияларында сөз сүйлөйт. Мындан тышкары бир катар эки тараптуу жолугушуулар пландалууда. Түркияга кеткен кыргызстандык куткаруучулардын 80 адамдан турган экинчи тобу издөө иштерине киришти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн таң эрте 80 куткаруучу издөө куткаруу иштерин аткарып жаткан 67 куткаруучу менен биргеликте Кахраманмараш шаарынан 15 мүнөттүк алыстыкта жайгашкан райондогу талкаланган урандылардан издөө иштерин жүргүзө баштады. Куткаруучулар жаңы бөлүнгөн аймакка издөө иштерин өзгөчө кырдаалдар министринин башчысынын орун басарлары Азамат Мамбетов жана Эделбек Кулматовдун жетекчилиги менен чыгып кетишти. Кечээ 12 февралда табигый кырсыктан жабыркаган боордош Түрк элине колдоо көрсөтүү үчүн атайын учак менен 80 куткаруучу, 6 дарыгер, боз үй тигүүчүлөр, 75 боз үй жөнөтүлгөн. Ал эми биринчи барган кыргызстандык куткаруучулар издөө куткаруу иштеринин натыйжасында урандылардын астында аман калган 4 адамды жана каза болгон 104 адамдын сөөгүн чыгарышканы маалым болду. Эскерте кетсек, 6 февралда таңга жук Түркия жана Сириянын аймагында очогунда жетүүтүн 100-8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир нече шаар кыйраган. Кийин жер титирөө дагы кайталанып, анын күчү очогунда жетүүтүн 10-6 балга жеткен. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун директору Санжарбек Болотов инвестициялык кеңештин жыйынында өлкөдөгү авариялык абалдагы административдик имараттар боюнча көйгөйдү чечүү жолдорун сунуштады. Анын айтымында, бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин балансында социалдык экономикалык багыттагы, бирок эскилиги жеткен же авариялык абалдагы инфраструктуралык объектилер бар. Бул объектилер олуттуу инвестицияларды талап кылат. Каражаттын чектелүүсүнөн улам аны мамлекеттик бюджеттен бөлүүгө болбойт. Ушул себептен улам бул мамлекеттик мүлктү мындан ары биргелешип пайдалануу жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун принциптеринде башкаруу менен аталган объектилерди куруу, реконструкциялоо үчүн жеке инвесторлорду тартуу үчүн мыйзамдык шарттарды түзүү сунушталууда, деди ал. Болотов бул механизмди интеграциялоо жана контракттарды берүү менен курулуш секторуна олуттуу дем берерин жана сектордун Кыргызстандын ИДПсына кошкон салымы 5,5%дан 8%га чейин жогорулатыларын белгиледи. Бул механизм инвесторлорго билим берүү, саламаттык сактоо, спорт жана рекреация сыяктуу тармактардагы адистештирилген долбоорлорго катышууга кепилдик жана мотивация берет. Бул жеке инвестицияларды тартуу жолу менен республиканын инфраструктурасын өнүктүрүүгө, кошумча инвестицияларды тартууга, объектилердин абалын жакшыртууга, калкка көрүлүүчү инфраструктуралык кызматтардын сапатын жакшыртууга, ошондой эле модернизациялоого, реконструкциялоого, капиталдык курулушка, мамлекеттик каражаттарды үнөмдөөгө мүмкүндүк берет жана республиканын мамлекеттик бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн башка максаттары деп түшүндүрдү Болотов. Түркия жана Сирияда катталган жер титирөөдөн жабыркаган жарандарга медициналык жардам көрсөтүү максатында 109 тонна дары-дармек жана хирургиялык буюм тайындар берилди. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун басма сөз кызматы билдирет. Бул үчүн Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өзгөчө кырдаалдардын резервдик фондунан 3 миллион АКШ долларын бөлгөн. Бул сумма жеткирүү акысын да камтыйт. Жүктүн жалпы баасы 826 миң доллар деп бааланган. Жүк Дубайдагы Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун глобалдык логистикалык борборунан жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө Түркияга 37 тонна, Сирияга 72 тонна жашоого керектүү материалдар жеткирилген.
Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов индиялык Arman Waste Management Ltd компаниясынын директору Анип Патвари менен жолугушуп, таштандыны кайра иштетүү боюнча маселени талкуулашты. Мэриядан билдиришкендей, Анил Патвари индиялык технологиялык компаниялардын таза суу менен камсыздоо, саркынды сууларды тазалоо жана катуу таштандыларды кайра иштетүү боюнча долбоорлору менен тааныштырды. Мэр Жетигенов башка ири шаардагылардай эле Ош шаарында да аталган тармактарда көйгөйлөр бар экендигин белгилеп, кызматташууга даяр экендигин билдирди. Жолугушуунун жыйынтыгында Ош шаарынын мэриясы менен индиялык Arman Waste Management Ltd компаниясынын ортосунда Ош шаарында таштандыны кайра иштетүү заводун куруу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Ошондой эле долбоорду Индия мамлекетинин финансылык каржылоосу менен ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү макулдашылды. Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында таза аба рейди өттү. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, рейдтин алкагында Бишкек аймактык башкармалыгынын инспекторлору тарабынан Арча Бешик жаңы конушунда жеке мончолор текшерилип, тургундар менен алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлүп, катуу отундун сапаты жана мештеги фильтрлердин бар экендиги каралып, тыюу салынган заттардын күйүп кетишине жол бербөө жөнүндө билдирүү тапшырылды. Иш-чара жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын таза аба буйругунун алкагында өтүүдө. Жыл сайын жума сайын күз, кыш мезгилинде инспекторлор жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, эко активисттери менен биргеликте Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча коммерциялык уюмдардын жана жашоочулардын арасында профилактикалык рейдтерди өткөрүшөт. Иш-чаранын максаты айылына чөйрөнү коргоо жана экологиялык аң сезимдин жана жарандык жоопкерчиликтин деңгээлин жогорулатуу болуп саналат. Кыргызстандык спортчу Эркинбек Адылбек уулу Венгриядагы бокс боюнча эл аралык мелдеште алтын медальга татыды. Бул тууралуу Кыргызстандын бокс федерациясына билдиришти. Эркин Адылбек уулу 86 кг салмакта күчүн сынап финалда бельгиялык Нигенас Идристи жеңип алган. Ал эми Асылбек Аманкул уулу 48 кг салмакта катышып, күмүш медаль багындырды. Эл аралык мелдеш 6-12 февралда Венгриянын Деблецен шаарында өтүп, ага Кыргызстандан 10 спортчу катышты. 6 жашынан бери робот техникасына кызыккан Медина Тургунбаева эми бул багытта кесипкөйлүк менен алектенет. Анткени мындан ары ал Алтын Түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясынын бөлүмүндө билим алат. Кошумча билим берүүнүн жаңы технологияларын кызыгуу менен өздөштүрүп жаткан Медина үчүн бул чоң мүмкүнчүлүк. Жаш ойлоп табуучу бул эмгегин 1 айда жасаган. Келечекте биздин куралдуу күчтөрдү пайдалануучу Мединанын эмгеги кызыгууну жаратууда. Бул тоолордо жүргөн танк, адам отуруп эле пульт менен башкарат муну. Военный танк бул. Азыр роботтордун өнүккөн заманы, адамсыз машина бар, беспилотный самолеттор, ушундайлар көп. Анан ошолорго биз салым кошушубуз керек. Азыр роботтор өнүгүп жатат. Анан мен ушул беспилотный неме жасагым келет, машина, камерасы менен жолду көргөн. Академияда эми Медина сыяктуу 5 жаштан 17 жашка чейинки балдар инженердик техникалык билим алуусуна түрткү берилет. Ойлоп табуучулук жөндөмдөрүн өстүрүүнү колго алган мугалимдердин үмүтү зор. 25 таймада облустун райондорунан келген жаш ойлоп табуучулар билим алышат. Окуучулар турмуш тиричиликке да керек болгон буюмдарды жасоону да үйрөнүшөт. Өзгөчөлүктөрү эми муну үйрөткөндө балдардын өзүнүн жашоосунда керек боло турган нерсе да бул. Бирөөгө барып, мисалы ушундай токурный нелерге барып жасатпай муну үйрөнүп алса, өздөрүнө керек. Ошол именно мына жашоо турмушта керек нерсе мына сантехникага керек болот го, жана суу чыгарган турбаларга, түтүктөргө. Ошолорго жанагындай футболкалар жасайт, резба ачып берет, ошолорго катырып, ошолорду үйрөнөт да основной. Анан жана машина тетиктеринде болттар болот го, гайка болттар. Ошолорго резбалары бузулуп калса, ошолорду жасап, ошолор ушул жерде жасаса болот да. Учурда республика боюнча академияда 1800дөн ашуун окуучу онлайн жана офлайн режиминде окушат. Алар робот техникасы жана алгоритмдер, техникалык моделдөө негиздери, информатика жана программалоо, инженерия, үй-жүйдө моделдөө, компьютердик дизайн, ойлоп табуучулук маселелерин чечүү жана патенттөө, ошондой эле сүрөт тартуу, шахмат жана башка багыттарда окушат. Балдар өзүнүн аракети жакшы, кызыгуусу жакшы. Ар бир ийдимдин немеси балдардын саны 15тен. Дагы ошол бардыгынын ошо балдардын шарттарына карап ыңгайлаштырып, кружоктордун бардыгы топтоштурулган. Робот техникабызга байланыштуу 3D принтерлерибиз бар. 3D принтерибиздин саны 5. Ошол жерде биз өзүбүздүн
шахмат кружогубузга өзүнүн балдар ушу 3D'дан шахматтын наборлорун, фигураларын жасап чыгарып берет. Ошол дагы бир эле шахмат эмес, пластмассадан кандай эле фигура болбосун, 3D'нин формасын, фигурасын ошол нерсени өздөрү жасап туруп, анан печатка айдап чыгарып алса болот. Бир жыл мурун өлкө башчысынын тапшырмасы менен Алтын түйүн балдардын техникалык академиясынын бөлүмдөрү областтарда ачылган. Ош облусунда таланттуу жана зерек балдарды колдоо максатында борбор өз ишин баштаган. Бизге кызыккан балдар аябай көп. Жакынкы эле күндөрдүн ичинде 6 февралда үстүбүздөгү жылы илим, техника жана өндүрүш жумалыгы бул республикалык деңгээлде старт алды. Мына ошол жумалыкка биз да калбастан катыштык. Бул жумалыкка бир 50ге жакын мектептер катышты. Анын ичинде биздин академиянын филиалы да катышышты. Ага көргөзмө уюштурганбыз. Мына ошол көргөзмөбүздөн да көрүп турасыздар. Бул балдардын колу менен жасалган эмгектер. Бүгүнкү күнү биздин сабактарыбызды көрдүңүздөр. Балдарыбыз келип, кызыгуу менен сабактарга катышып келишүүдө. Техниканын өнүккөн мезгили. Бардык нерсе керек болсо жумушчу орундар дагы ушу роботтоштурулуп, техникалык багыттагы жумушчу орундарды түзүлүп келе жатат. Алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдө. Бизде дагы балдарга инженердик техникалык билим берүү максатында ачылган. Азыр алгачкы инженер техникалык билим берүүдө билим алып атышат балдарыбыз. Бардык балдар ушул техниканын өнүккөн заманында биз дагы ушул техникалык өнүгүүгө өзүбүздүн салымыбызды кошсок экен деген максатта окуп жатышат. Академиянын инженердик техникалык чыгармачылыкты өнүктүрүүдө жасап жаткан иштердин натыйжасында бул жамааттагы билим берүү жана чыгармачылыкты ишин өркүндөтүп, таланттуу балдардын саны артып, ага тартылган жаштардын ийгилик жаратуусуна өлгө түзүлөт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.